тажиктер бизди аткылай баштады да. Бул акырын чыккан өрткө эле окшош да. Акырын конфликттер болуп жүргөн. Кийин анан ок чыгара башташты. Сиз үчүн 2021-жылы биринчи кагылышуу болгондо кандай башталган? Согуш деп койсо деле болот. Эми биякта баягы минометтер атылып кадимкидей эле башталган да согуш. Анан балдар атканы атып, атпаганы колунан келбеген автоматты асып алып, октарды ташып жүргөн. Бул баягы 4 бала, бул баягы кол атып жүргөн. Бул 4 балага дедим, эмне иш козгодуңуздар? Ата-энесини, өзүнүн аялыны, бала чакасыны, элини, жерини коргогон үчүн иш козгоп атасыңарбы? Жакыныңы жоготкон бул эң чоң жоготуу болсо керек. Сиз деле жакындарыңызды жоготтуңуз. Ата мен жардамга барам. Балам келбей эле кой дедим, жол жабык. Кийин көрсө чыдабай ал жолго чыккан экен да. Баламды издеп таппайм да. Моргтон сөөгүн чыгарып беришти да. Биринчи балаңызды аткан дейт, балаңыз сразу эле кеткен дейт. Жаздырып салганда могу жагын мындай эле бурап эле салганда, бул күчтүү октор менен аткан. Бияктарга мындай буралган эмес, тешип эле кеткен. Мен башын көргөн эмесмин, көрсө башына да аткан экен. Бул көк таштын ичиндеги чек ара маселелери кандай болуп чечилди? Эми алдырган жерде алдырдык. Мен ага ичим ачышпайт. Буга чейин көп жерибизди алдырганбыз да. Ачышып бүткөн баары жогу. Тажиктер полный көчүп кеткен, тажик жок бизде азыр. Жалил Каработоев Көк Таш айылынан чыккан жана чек ара согушунда биринчилерден болуп каршылык көрсөткөн. Ал 2022-жылы өткөн курултайда Баткен делегациясы менен келип, президентке курал берүү маселесин көтөргөнү менен белгилүү. Чек арага жакын турган тургундарга курал жарак берүүнү тездетиш керек. Вернее, уруксат кагаздарын. Согуштун кантип башталып, кандай жүрүп, кандай аяктаганын жана жыйынтыгында кандай таасир калтырганы тууралуу ушул подкасттан билесиздер. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы биздин урматтуу катталуучулар жана көрүүчүлөр. Бүгүн бизде мындай жеринен подкаст. Баткен облусуна караштуу Көк Таш айылында, Кыргызстан ушул Баткен облусунан башталат, өзүңүздөр билгендей. Анан көпчүлүгүбүз таанып калган Жалил абага конокко келдик. Жалил аба курултайда сиз президентке кайрылып атып, деги эле элге кайрылып атып айткансыз. Бул жерде көп маселелер, элдер, делегаттар мектеп сурап атышат, бала бакча сурап атышат, бирок бизге тынчтык керек деп. Азыркы күндө бизге детсад да керек эмес, мектеп да керек эмес. Үй да керек эмес, мал да керек эмес, жан да керек эмес. Бала чакабыздын гана эмесин ойлоп калганбыз. Анткени 2-3 сааттын ичинде бардыгы күйүп кеткен. Кээ бир жарандарыбыз бир сыйра кийим менен калган. Азыр бизге тынчтык керек. Садыр Нуркожоевич, азыр бул сиздин колуңуздагы иш, колуңуздан келет. Чек арага жакын турган тургундарга курал жарак берүүнү тездетиш керек. Вернее, уруксат кагаздарын. Мана мен өзүм ала албай жүрөмүн. Анткени мен үйүмдү коргошум керекмин. Мына бир мисалды айтып кетейин. Кечеги тополоңдо, андан былтыркы тополоңдо Көк Таш айылыны элдер сактап калды, жоокерлерге жардам берип, охотниктер, мергенчилер, местный тургундар. Бирок бардыгыбызда куралыбыз жок. Эгерде куралыбыз болсо, ошол жердегилер биз бирде тажикти киргизбейбиз. Өзүбүздүн аскерлерге жардам берип, өзүбүздүн тургундар бирде тажикти киргизбей сактап калды. Эгерде мылтыгы биз балдар жардам бербегенде жоокерлерди да кыйратып салмак. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, ушул ишти тездетиңиз. Бул бүгүнбү, эртеби биз билбейбиз, тажиктер дагы кайра кол салабы деп коркобуз. Коркобуз деген эмес, просто сактаныш керек. Мен лично коркпойм. Мына эми 3 жыл өтүп туруп ошол учурдан бери тынчтык келдиби Көк Ташка? Биринчиден кош келипсиңер. Кудайга шүгүр. Мурда кандай десем, баягы тажиктер менен стычка болуп турган убакта бизге эч нерсе керек эмес болуп калганда, тынчтыктан башка. Анткени бул мал, дүнүйө бул көзгө көрүнбөй эле калат экен да. Адам өзүңдүн жаныңды ойлобосоң дагы жакын тургандарыңдын, айрыкча неберелердин, жаш балдардын
өмүрүн кылган убак болгондо ошол. Эми азыр Кудайга шүгүр чегара чечилип, тынчтык болуп, элибиз кандай десем, баягы өзүгө келбесе дагы бирок турмуштарыны оңдоп атат да. Анткени баягы тополоңдо көбү эми биз негизинен мал чарбанан мына өрүктөр менен заниматься кылып, өрүк алма. Эч нерсесин карабай коюшканда малдардын бүт бардыгы сатып өрөгөн. Анткени кача берип малдар кыйнайт экен дагы малын бүт сатып беришкен. Азыр кайрадан эми мал алышып, анан бактарына көз салып, турмуш баягы өзүнүн нууга эми мындай түшүп атат десек болот. Анан ошол делегат катары барып, мисалы ар ким шайланып барат эмеспи? Өзүнүн жергесин шайланып барганда бир кандайдыр бир доклад түзүп, өзүнчө ойлонуп, мындай барат да. Сиздин негизги баратканда даярдыгыңыз ошондой болуп барганбы, же ал жерге барганда ошол жүрөктөн чыгып кетти? Мен аны силерге түшүндүрүп берейин. Барганда мындай болгонда. Биздин Аксай айыл өкмөтүнөн экөө барганбыз, Шерижан жана мен. Анан Баткенге барганда унутуп калдым, 71 беле делегат. Ошондон бирөө эле уруксат берилгенде 10 мүнөт сүйлөгөнгө. Анан берги мен Шерижанды бул жакшы эл менен сүйлөп жүргөн, жакшы сүйлөйт деп ошон баягы Баткен облусунун делегаттарынын ичинен сүрөп чыкканмын. Ал даярданган. Мен мындай элге чыгып сүйлөйм, оюмда да болгон эмес. Анткени Шерижанды сүрөп чыккандан кийин мен өзүмө сөз сурай албайм да эми. Ошентип мен даярданган эмесмин. Анан 3 мүнөттөн дагы 5-6 кишиге уруксат берген, алар жазылган. Баргандан кийин ал баягы оюм бузулуп кетпедиби? Мындай жазылгандар сүйлөсүн деп. Мен анан өзүм да жазып койдум. Коксем сүйлөп калам, жөн эле жазып койдум менен. Карап отурсам, мен берген кагазым төраганын алдына келип түшүп, кагаздардын астына түшүп калды. Биринчи жазып бергем да. Анан кайрадан жаздым. Ушундай Баткен облусунун Баткен районунун Көкташ айылдан эгер мага сөз чыгарбаса бербесеңер мен азыр тополоң кылам деп тамаша катары эле жазып койдум менен. Кийин мага сөз берип калышты, төрага сөз берди. Анан баягы курултай өтүп аткан жерде драм театрдын ичинде болгон да. Драм театр дейм, филармонияны. Ысык эле эме калпагым сумкага салып койгон элем. Эми 70ке кирген киши эле жылаңбаш чыгып сүйлөсөң, шашканымда калпакта калыптыр, башкасы да калыптыр, жылаңбаш барып сүйлөбөдүм. Анан даярдыгым жок сүйлөгө, мындай жөн эле. Эми бизде көйгөй эле ошондо чегара болгон да. Чегараны эле айткам, башкасын айткан эмесмин. Бирок элде ошол жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дегендей, баарыбыздын жүрөк өзүгө жетип эсте калыпсыз. Анан бүгүнкү күндө эми ошол өзүңүз айткандай баары жок, тынч, Кудайга шүгүр. Монтип мал жанды кайтарып, өзүңүз бак тигип, бактарлап жүргөн кезиңиз кандай болуп чечилди? Бул Көкташтын ичиндеги чегара маселелери кандай болуп чечилди? Бир видеоңузду көрүп калганбыз, ошол үйүңүздөн чыгып эле нар жакта тажиктер ушундай деп арызданганыңызды. Азыр абал кандай? Эми чегара маселесин кандай чечилди? Бул бир адамга бир жагы жакшы, экинчи мындай көпчүлүккө жагыш кыйын да. Негизинен мен өзүмдүн гана оюмду айта аламын. Анан көпчүлүк Көкташ тургундарынын ою деле менин оюма жакын, ошондой эле негизинен туура эле чечилди. Эми алдырган жерде алдырдык. Мен ага ичим ачышпайт. Эмнеге ачышпайт? Өзүнүн жериге ачышпайт экен деп мындай ойлогондор да бар да. Буга чейин көп жерибизди алдырганбыз да. Ачышып бүткөн бар жогу. Эгерде чегара чечилбегенде дагы деле алдыра бермекпиз. Мен ойлойм, Кудайга шүгүр уже токтоп эле калды деп, чындан кийин уже эми чечилген эмени албаса керек бирөө келип талашып. Ошентип ойлойм. Жакшы жагы эле чечилди деп. Эми алдырган жерде алдырдык, эми бардыгын эле биз 100% өзүбүзгө алып алып, тажик туугандарга бербей койсок анда чечилбейт да. Ооба.
Анан негизинен Көкташ айылы үчүн жакшы эле болду. Азыр бир да тажик калган эмес Көкташ айылында. Мурун бар эле. Мурда көп эле аларчы. Мынау бизди Көкташты бөлүп коебуз. Бизди Шакча деп коет, биякчымы. Анан көчө бою дахма. Арыктын асты эми өтүп кеткен тажиктергечи. Ал мурда эле элдер бир 10 жыл, 8 жылдын артында бар таштап кетип калган, анткени биздин бийлик карабай койгон, алардычы жардам бербей. Тажиктер чыга берген бүт эле үлүстөрүгө үй салып көчүп чыгып кеткен. Миң булакка чыккан, бияка чыкты. Анан ошо көчө боюнун үстү дахма жагы, анан асты. Тажиктер болгон да. Жергиликтүү тургундар тажиктерчи. Кыргыздар үйлөрүн сатып кеткен? Жок. Саткан дагы эмеспи? Жок, тажиктин өзүнүн эле жери. Испокон беков. Бирок ал жерде үй болгон эмес. Мындай эгин талабы эмне деп койсом болот. Өрүктөрү бар эле. Кийин анан үйгө уруксат бергенден кийин тажиктер келип үй сала баштагандан кийин анан мектептери да бар эле, чоң мектеби бар эле. Алар бардыгы аз кеткен, эч ким жок. Тажиктен бир да жан жок. Кыргызга калды ал жер. Кыргызга калды, анан бир 5-6 семья маңдайкы немеден көчүп келишти. Калганы бош эле турат. Мурда стычка болуп турган. Мектептен чыккандачы кечинде тажик эми коңшу болгондон кийин мушташ болот да, мушташтар болуп турган. Азыр бизде мында связь жок тажиктер менен. Бир да Зым тосулуп атат. Тажиктер полный көчүп кеткен, тажик жок бизде азыр. Бая муру көп түшүнөрбөйт эле да, мурун бая шахматтуу түрдө баары мындай жайгашып калып, ызычы ошондон да чыкчу да. Эми мисалы үчүн жөн эле өзүбүздүн эле эмелер кээде мушташып турабыз го. Анан кыргыздар бирибиз менен бирибиз эмес, балдар да эми негизинде жаштар. Эми карлар мушташпайт го. Тажиктер менен мушташканда сразу бая кандай башкача болуп кетет экен да. Ооба. Сразу национальный почва деле көтөрүлүп. Анан эми алар жок бизде, эми ошону Көкташ үчүн ошол жакшы болду да. Тажиктер менен аралашпайбыз биз такыр. Алар полный көчүп кеткен, үйлөрүн таштап. Эч нерсесин алып ошо бойдон таштап кетишкен. Анан эми азыр көпчүлүк баягы айтышы мүмкүн деп атпайсызбы, ичиң ачпай депчи. Менин оюмча жакыныңы жоготкон бул эң чоң жоготуу болсо керек. Сиз деле жакындарыңызды жоготтуңуз, мисалы. Бул ошол көрүп аткан баягы ичиң ачпайбы дегендер бул обычно мындай болуп калат да. Алыскы бир борбордо же Озонбөлөк областта отуруп алып ошентип жазгандар болот да. Жеринен келип түшүнгөн адам бул тарап болобу, ал тарап болобу, эки жактан тең эч ким согушту каалабайт. Коңшу болуп тургандан кийин стычка болот да. Анан бирок алардыкы кичине башкача болду. Направленный болуп калды да тажиктердикичи. Анан дагы бет тырмоо болуп эле кыргыздар биринчи баштады деп ошондой эмелерге барган да аларчы. Бул биздин убагыбызда деле болуп келген, биздин жаштыгыбыздачы көп стычка болгон. Таш баран кылып бирибиз бирок булардыкы баягы плановый деп койсом кандай, мамлекет Багыттап турган. Мамлекет өзү кошулуп баштап алды да. Муну согуш деп койсо деле болот. Тартынбай элечи. Ушуга барышты. Бирок коңшулар менен андай болбош керек да. Биз түбөлүккө коңшубуз да. Бүгүн эле жашап эртең кетип калбайбыз го. Ошон үчүн булардыкын мен ойлойм туура эмес. Сиз жаштыгымда деп атпайсызбы? Негизи сиз эс тарткандан бери ушул жерде төрөлдүңүз, өстүңүз. Анан сизден мурунку аталарыңыз, чоң аталарыңыз кайсыл жерде турушкан өзү? Ушул жер баягы көп айтат го, кыргыздар көчмөн эл болгон депчи. Ошого алып келгим келет да. Сиздин канча атаңыз бул жерде болгон уже? Андан биздики негизинен өзү мынау эмелер бар го. Керебишин, Кишемиш, Ордо Чечме жайлоолордо эми. Ошо жайлоодо жүрүшкөн. Кышында бияка түшкөн. Анан кыштоого түшкөн да. Эми анда мындай планомерный үй болгон эмес да, баягы малга ылайыкталган жерге эле үй салып, бирок мынау жерлер кыргыздыкы болгон. Тажиктер болгон эмес. Варукта кийин пайда болгон мына Октябрь бар го. Октябрь дейм да, мурдагы атын айтам да азыр. Хожаяла. Анда бир да тажик болгон эмес. Бул да кыргыздын жери болгон. Булар кийин акырын пайда болушкан да. Анан
мен ошо немеден 31-жылы ошо Карабутта үй салган экен, берди эмес, ар жакта. Анткени биз баягы немелерин жууганда көрүп калдык, арабча жазылганын цифрасы биздикидей эле 31 уста жазган экен да. Үй 31-жылы салынган, современный типте кылып. Эми современный ошол убакыттын немесиге современный кылып. Значит, биздин ата-бабалар ага чейин эле ушул жерде болушкан. Бирок жазында таштап кетишкен, кышында келишкен. Ошондой болуп, эми көч менен болгондо биздики. Анан биздики дагы мынау Ырабаттын бер жагында да бир жерибиз бар. Бизде баягы Абат бөлүнүп кетебиз да, уста деп. Бизден усталар ошол жерде дагы турушкан экен. Анан эми биз баягы жерлерди алып алган менен ал жерди мындай освоить этиш керек да. Аны жерлеш керек, жашаш керек, бирдекелер тигип эгип а жерде өздөштүрүш керек. Ошол жааттан бизге мындай эмне кылса болот? Баткен эли эмне менен машкур болуп, эмне менен жан багат бүгүнкү күндө? Бул мамлекеттин деңгээлидеги суроо да бул. Жок, эми жеке бул жерде жашаган тургун катары мисалы. Бизде эгинге жер жок. Малга Жайыт жок. Жайыт жок. Ошон үчүн баягы кичине жерибиз бар, биздики өрүк алма. Өрүк алма. Ушуларга көңүл бурса болот да. Өрүк алма. Эми башкалар деле бар, бирок аны биздики бака освоить кылганча, бизге келгенче аны баягы кандай рыногун деп коет, базарынбы эмнесин, ошону тапканча бул убакыт көп өтөт. Аны эми баягы биздин бийликтегилер десеңдер деле туура эмес, ошону менен шүгүлдөнгөн адамдар бар да, мисалы үчүн. Ошолор ойлонуш керек да. Анан негизги менин өзүм оюм, бул Кыргызстан мындай кичине десең деле болбойт, компактный мамлекет биз да. Бирок жаратылышыбыз бардыгы бар. Эгин эксе болот, мал караса болот, анан туризмге эмебиз бар, анан тоолорубуз, эгерде биз баягы эс алуу жайларыны өздөштүрсөк, элди тарта алсак, мисалы үчүн Өзбекстан, Казакстан жана башка жактан келип, эми мен азыр биринчи эле ошолорду айтып атам да, кийин уже эл келе баштайт уже эме кылгандан кийинчи. Бизде жаратылышыбыз аябай жакшы. Мисалы үчүн күндө ысып жатканда бизде үшүүсүн. Ошон үчүн баягы туризмге көңүл бөлүш керек. Туризм дагы бул өтө эле жакшы акча алып келет. Бир мамлекетти жакшы өздөштүрүп багып эле коет, ошону көтөрөт. Андан тышкары баягы биз тоолуу мамлекет эмеспизби? Анын үстүнө мен өзүм тоо кен инженеримин. Эгерде баягы алдым жуттум кылбай, элге зыянны тийгизбей, жаратылышты көп бузбай, өзү немен единый правила безопасности бар. Ошонун экологияны сактап туруп, тоо кен тармагын өздөштүрсө, бул дагы өтө мындай көп элди мындай жумуш менен неме койсо болот да. Камсыздаса болот. Ооба, анткени мисалы үчүн мен бир мекеме курсам, көп болсо бир 100 адамды иштетем. Тоо кен тармагы жок дегенде 500 миң, 2 миң, 3 миң, 4 миңге чейин адам иштейт. Ошон үчүн тоо кен тармагыны өздөштүрсө болот. Ама туризм жакта айтып кетпедиңизби? Анан бул жерден кичинекейинен бери, төрөлүп өскөндөн бери тургуну катары гүлдөп турган бактарактар. Бул деле өзүнчө бир туризм болсо болот экен да. Себеп дегенде бул сакуранын гүлдөшүн деле айтып кетебиз. Ооба. 3 күн 4 күн гүлдөйт экен, ошого жетип барып көрүп келгендер канча? Атайын. Ооба. Ама Айгүл тоо боюнча да билгим келет. Айгүл тоо Баткенде эле өсөбү негизи же кандай? Жок, бул башка жерде эле бар, бирок негизинен мындай Кавказда бар экен, каеринде билбеймин. Бизде ошол жерде Айгүл бар го.
мындай элдер ойлошу мүмкүн, баягы кайтарып турган жерде. Жок, андай эмес. Мисалы үчүн Айгүлдүн кайтарып турган жери бар го, андан аркы кырлар бар го, андай деле ар жер бир жерде бар, мындай көп эмес да. Жалгыз-жалгыздан чыккан жерлер бар. Эгерде көңүл буруп, ошолорду жакшы кайтарып, анан личный хозяйстводон кошуп туруп, бир-эки адамдычы баягы уруктарын алып же мандалагын алып көбөйтсө болот мунучу. Анан акырын үйрөтсө, Сакурага келгенде эле Айгүлгө деле элдер келе баштайт. Мисалы үчүн эми мен совсем эле чет мамлекеттен деген жокмун. Өзүбүздүн Кыргызстанда көбү көрелектери бар. Ооба. Анткени бул мындай өзүнүн убагы болот да. Гүл ачылганда эле келет, кийин бүттү, кийин келбей. Өзүнчө бир жаңылануу. Ооба, ошон үчүн мисалы үчүн биздин коңшу Өзбекстан менен Казакстан аябай эле калкы көп го. Ошолордун деле сервизди жакшы кылса, алар деле келип көрүп кетет. Андан тышкары бул биздин жаратылышыбызда биз өзүбүз жакшы билбейт экенбиз. Мен мынау жолдо иштедим, Севердик альтернативадачы бир Көгартта. Ой, бош убагында Кытайлар жер чыгып эле жатып калды го. Телефондон эле таап алат экен да, кандай гүл, кандай эмеге тамыры кайсы. Биз билбейбиз, алар тоодо чыгып эле жатышты. Биз өзүбүз көп нерсебизди өзүбүз билбейбиз. Анан Саймалы таш деген бар экен. Ошо туннел курулду го. Казарма менен Жалал абадтын ортосунда. Ошонун үстүндө 3000 метр бийиктикте. Ошо туннел турган туннелдин оозунан где-то 3 саатта чыгып барасың да пешком. Ошону кемпир чалдар келет. Зарубежденчи, башка мамлекет, такыр эле башка мына Европа жактан келет. Рюкзактарын көтөрүп алып, ошолор барып көрүп келет. Биз ошол жерде иштеп барып көргөн жокмуз да. Биз ушундайбыз да. Мен өзүм ошол Көгарт өрөөнүнөн болом. Анан биз укканбыз, бирок мен деле көрдүм. Ошо мен 3 саатта чыгып барып келсем болобу эле. Биз деген кыргызбыз да ушундай. Мындай барктабайбыз. Анан эми бул позитив жактан келечек жөнүндө сүйлөшүп кеттик, бирок ошол күндөргө дагы бир сизде канчалык кайгылуу болсун, бир кайтарып кетсем, эсиңиз боюнча бул баягы көрбөгөн, балким билбей калган муунга дагы мындай сабакта, бул кагышуудан, согуштан эч бир пайда жок дегендейчи. Кандай болду? Бул адам кандай абалда болуп калат ошондо? Эмнеден башталды? Өрт бул акырын чыккан өрткө эле окшош да. Мындай түтөп коюп жүргөн да. Бир жерди талашабыз, сууду талашабыз, же бир мушташып кеткенде анан стычка болуп кетет, ушинтип акырын конфликттер болуп жүргөн. Анан акырында кийин анан ок чыгара башташты. Бирок биздики эмес. Тажиктер. Бизге уруксат жок эле ок чыгарганга. Даже бизге эмес, бизге деп коем да. Биздин баягы аскерибизге. Эми ал жерде милициялар менен немелер, спецназдар кийин келди го, спецназдан пограничниктер менен милицияларга уруксат жок эле, такыр эле. Анан баягы биз чыдабай кетип кээде атып койгон убактарда болгон да. Анан 4 балабызды баягы сүйрөп жүрбөдүбү? Силер немени элди уюштурган. Кайдан элди уюштурган эмес алар? Алар жөн эле мылтык менен чыккан. Аны алар свидетели жок да, элден милициялардан эле свидетель кылып биздин өзүбүздүн эле бийлик. Ооба. Анан тажиктердики өздөрүнүкү иштесе, биздики негиде тескери иштеп туруп алган да. Ошо мурунку бийликтин учурунда эл эмне үчүн элге тескери иштеген, мен үчүн түшүнүксүз буларчы. Булар ошондо кандайдыр коркоктук болгонбу аларда, же мындай өздөрү эми кой тынч эле болсо болду. Эми муну баягы аябай эме кылып чыкса болот. Менин оюм боюнча бизде баягы Жеңиш Разаков иштеди эле го. Ошону сен саткын, чыккынчы шпион. Мен ойлойм, ошо чыныгы эле шпион болгон да. Тажиктерге иштеп туруп алган да. Бул ошол маалдагы премьер-министр болсо керек эле.
ең ақырында. Аға чейин губернатор болгон, начальник. Ал именно Баткенде губернаторда болуп турса керек. Баткен губернатору, Баткен облыстық иштеген ең баягы тажиктерге колго түшкөндө уголовный розыскты башкарып турганбы, же ошондо иштеген ошондой болгон да. Бул барып тажиктерге колго түшкөн, ошондон обработка башталган да. Аны ошолор болуп калган да. Кийин уже элиге каршы иштей баштаган. Эми акча үчүнбү же өзүнүн жанын сакташ үчүнбү, аны өзү билет, бир Кудай билет. Мындай билбей туруп айтсаң, ал бизге туура келбейт. Сиз үчүн 2021-жылы биринчи кагылышуу болгондо кандай башталган? Сиз ушул эле үйдө болгонсузбу? Ооба. 21-жылы мындай болгон. Мен жок үйдө эмесмин. Силер бардыңар го ишканаңыз деп. Кичине эле тополоң болгондо ишкананын алдында чогулчубуз бизчи. Ошол жерде болгонмун. Анан баягы тажиктер бизди аткылай баштады да. Мен айттым, келипчи, балдар дедим, кандай дедим, алар аткылап атат. Бизге уруксат берилсем, силерге уруксат жок. Кызыксыңар дедим, алар ата береби? Biz qarab tura berебизби? Ахыр ушу стычкага чейин бардык да ушундайчы. Өзүбүздүкүлөр менен ал тажиктер аяктап аткылап атат. Биз өзүбүздүкү менен эме болуп калганбыз да. Мен айттым, эгер ушундай кыла берсеңер, бир азыр өзүбүз эле чыгып кетебиз дедим. Десем, мына азыр атабыз деди. Аткылап кеткиле дейт. Силер бир эле ок чыгарсаңар, мен элдин бардыгын алып кетемин дедим. Алып кетем, азыр эле алып кетемин. Десем, анан бурун машинасы бар экен, давай айдагыла деди. Мачит бар го. Төркөчөнүн берагында. Айдасаң тажиктер аткылады. Эки снайпер отурган экен. Баягы мачиттин дуалгабында аркасын коюпчу. Ок жадырды баягы бурун машинага тажиктер. Экөө көчүгүндө көтөргөн жок. Бу эмне болду дедим эми. Давай дедим. Ок чыгара албасаңар кеткиле. Biz özümüz çıkarabız. Анткени ошондо Баткенден бизге жардам келген. Баткен эмес, Баткендин ичиден, тегерегиден наркы айылдар бар го. Жөнөкөй элден жардам келген. Ооба, Кызыл Бел, наркы эмне, бүт эле Кызыл Жол, бүт барда чекмек, баягы чоң кара, чоң тала, бүт эле келген адамдарчы. Баягы чыдабагандар мылтыгын көтөрүпчү. Жардамга келишкен. Кадимкидей эле. Кейін анан уруксат берди бизге. Биз неменемен бөлдүм, балдарды айттым. Силер дедим, только биздин балдардын аркасында болгула дедим. Ол немеге түшүп каласыңар ловушкага. Анткени уже тажиктердин боевиктери келген эле, кара кийимчендер, мындай капкара кийим менен келген биринчи ошолорчу. Анан үчкө бөлдүм, основной группа. Оң жақтан, сол жақтан, дахма жақтан. Мен айттым, только биздин балдардын айтканын кылгыла. Окко учуп каласыңар. Деп эле турса гана мергенчилер келди. Анан мергенчилерди 4кө бөлдүк. Балдар айтты, неме жалаба үйүңүздөрдүн үстүнө мына чырдөбө деп коебуз го. Чырдөбөдө тажиктер чыга баштаптыр деген мергенчилердин бир тобун ошо чырдөбөгө айдаганбыз. Кийин үйден звонок кылышты, неберелерин ыйлап коркуп атат. Эми биякта баягы минометтер атылып, кадимкидей эле башталган да согуш. Анан үйгө келсем, бул тараптан келип атат. Бияктан келет, бул жактан. Бияктан кадимкидей манектерди атып, неберелерди алып, баягы балдарды бөлүп коюп эле бияка келип, анан неберелерди алып жөнөдүм. Баткенгечи. Ага чейин балам звонок кылган, саат 11-де сүйлөшкөнмүн, Алтынбегимчи. Кадамжер иштейт эле ал банкта. Ата мен жардамга барам. Балам келбей эле кой дедим, жол жабык. Анткени манектерди жолдор жабык эле да. Өтө албайсың сен. Майыл деген эле кийин көрсө чыдабай ал жолго чыккан экен да. Мен немегеле бара жатсам, жолдун жарымында звонок кылды. Келиним, ата, балаңыздын телефонунан чоочун үн чыкты. Ким телефон ушунда, мен аялымын десем, балаң, күйөөңүз кайтыш болуп кетти, сабар кылыңыз деп өчүрүп койду деди. Ошону менен анан мен балдарды Баткенге алып барып, баламды издеп таппайм да. Саат 10:30, 11-де анан кечки немесини
мұрттан сөөгін чыгарып беришти да. Ол көрсө Миңбулакка келген экен дагы баягы немелерге, солдаттарга жардам берип жүргөн экен да. Анан жолдо бирөө айткан экен, бир машинаны аткан экен, балдар жардам сурап атат деп, бизде бир капитан менен солдат мына биздин коңшуну апарып бирөө өлүп, экөө каналга секирип кеткен экен да, ошолор кыйкырып аткан экен да. Анан балам кеттик жардамга деп чыкканда эле 5 бала отурган да. Бая фит машина сүрөттө жүрбөй беле. Ошонун ичинен экөө тирүү калганбы, калганын сырасы эле окуп чыккан. Берги жанында тирүү калгандардан кийин сүйлөштүм да. Биринчи балаңызды аткан дейт, балаңыз сырасы эле кеткен дейт. Рулда балаңыз болгонбу? Ооба, рулда балам болгонда. Кийин алып карасам, эми аябай эле ок көп тийген. Бул эми снайпер аткан болот да. Ой, ал жерде ок Жааганбы же? жазырып салганда, мынау жагын мындай эле бурап эле салганда, күчтүү октор менен аткан. Бияктарга мындай буралган эмес, тешип эле кеткен. Мен башыны көргөн эмесмин, көрсө башына да аткан экен. Машинасынын мен карабадым го, баягы ремонтка алып жүргөндө Аяш укам кошо барды эле. 150 октун изини кузовтон санадым дейт. 150. Айнектери калган эмес, монда кичине айнеги жок, бүт дискаларга чейин тешип кеткен да. Бир муну жакын эле мына үйдө жерден ата баштап берген да, бир 20-30 метр жерден эле окту жадырып салган да. Ошентип анан баламды бияка келе албай калдым да мен. 40-ны өткөзүп анан келдим го бияка. Бул ошондо баягы орозо учурунда биринчи кол салуу болгондо эле болгон. Ошо орозодо 29 апрель беле, менин туулган күнүм 28 апрелде. Балам келем деген эле да, мен айттым, жок, ондан көрө 30да келгиле, туулган күн жылдырып салабыз балам дедим. Балдарың келип выходнойго 2 күн туруп кетет, макул. Азыр аттан кылам да, 28де келе бергенде тирик карап эле деп. Ушундай аттың болот экен да. Бирок ал балам мурда деле келип жүргөн. Şu токтой албайт эле. Тополоң чыкты десе эле келет эле бияка жетип, өзү охотник болгонда. Анан ошо күнү эмне болгон, мылтыгы жок жанында. Шашылып мылтыгын албаптыр. Неге алган эмес, мен үчүн түшүнүксүз болуп калды да. Келин балам айтыптыр, мен атамдын артка кетип атам, башка сөзгө кебеди дейт. Келип эле жумуштан келип эле бая алмашып, кийимин алмаштырып туруп эле атамдын артка кетип атам деп эле чыкты, башка сөзгө кебеди дейт. Келиниңиз бала чакасы менен шаарда турушкан. Ооба. Баткенде. Жок. Кадамжайда. Кадамжайдан келишпей балам. Эми ошо менен ал кагылышуу бир 3 күнгө созулду. Ооба. 3 күндүн ичинде бул жактан элдер малы жаны менен сиз айткандай качып чыгышты. Ошол маалда баягы Кыргызстан колунан келишинче бирикти эли дейли. Анан бул ички сезим менен кандай болду? Бул кайрадан батырлыкты ойготобу экен, же болбосо кайрадан эми жадагандан кайра койчу таштап кетип калгың келеби экен? Кандай сезимдер менен мындай күрөштүңүз? Эми бул жерде кандай десем, анан мен чыгып кыйкырат элем да, давай жерибизди сактайлы андан десем, кээде балдар айтат, коркпойсуң. Мен эми коркпоймун мен. Камап коет. Камаса камай берсин. Ушу балдарды обработка кылып баштагандар да тескери үгүттөчү. Ошого чейин барганда биздин немелер акмактар. Ушундай. Анан мен бетке айтат элем да, мен коркпойт элем. Баягы 4 баланы чыгарып алабыз деп калдылар да. Мен өзү көп сүйлөй берем. Ооба. Бул баягы 4 бала, бул баягы кол эме аты ирген. Булар аткан эч ким көргөн эмес. Баягы биздин ичибизден эмелер бар да, сексоттор. Ошо паланчы аткан деп айткан да. Бизден чыгып турат да информация. Бул кайсы жылы болгон? 4 баланын окуя. 4 бала ошого чейин болгон. 2020-19 жылда. Апрелдеги согушка чейин бир 1-2 ай, 4 ай мурун болгон да эми. Анан андан мурунураак болуптур. Анан
ошого иш козгобойбу. Анан элдер чыгып айтты, барып Баткенге. Баткенге барганда силерди укпайт эч ким дедим. Андан көрүп бияка чакыралы. Анда элди чогултуп, мачитка чогулдук. Мен айттым, бияка чакырганда дедим, аятка барсаң бири тияктан сүйлөйт, бири бияктан сүйлөйт, кээде почтовный лицолор сүйлөйт, чаң тополоң чыгат, бир экөөңдү алып калат. Андан көрүп бияка чакырайык дагы, нормальный обстановкада сүйлөшөлү. Губернатор чакырабыз деттер да. Анан 3-4 аксакалды жөнөтө турган болдук аяка. Эл чүнтүп суранып атат, 4 баланын аркасынан келип бизге неме берсин деп. Анан мен айттым. Мен билем дедим, арабызда сексоттор бар. Şu 3 gün чыдап тургула дедим. Информацияны Баткенге жөнөтпөй, биздин мына жакта эмне деп сүйлөшкөнүбүздү эч ким билбесин деп сүйлөшкөнбүз. Анан мени баргыла дедим, мен айттым, мен характерим начар дедим, барбаймын. Барсам дедим, баягы жакшы болуп келе жатканда бир катуу сөз айтсам дедим, иш бузулат деп башка аксакалдарды жөнөттүк. Анан эртеси күнгө сүйлөшкөн экен, алар барып сразу эле келип атты, биз келгенде эле айтты, келиңиздер, эмне келгениңиздерди билебиз. Көрсө мачиттен чыга эле уже информацияны айдаган экендер. Кийин губернатор келди, начальник УВД дагы башкалары келди. Элдер чыгып сүйлөп, анан баягы 4 баланын атасы бар да, бирөөгө ата болот, экөөгө чоң ата болот. Ошол чыгып туруп аксакал кишилер 80ден ашкан сүйлөп туруп ыйлап жиберди да. Мукактанып сүйлөп, 4 баласы камакта жатса, анан каяктан. Андан кийин начальник УВД чыгып сүйлөдү. Ой, сиздер ойлонбоңуздар, коркпоңуздар. Биз барбыз, сиздерди сактап калабыз деп. Ошондон 2 күн мурун стычка болгон да. Атышуу болупчу. Кечинде болгон. Бул эми баягы 2020-жылы бизде бийлик алмашуу учурунда биз өзүбүз менен өзүбүз болуп атканда эле бул жакта өзүнчө бир окуялар болуп аткан. Болуп атканда ошол анан начальниктер ноттарды унутуп калам да, мен анан чыдабай кеттим мен. Сөз сурап чыктым, чыгып айттым, жолдош начальник, сиз өтө катуу мактанып койдуңуз дедим. Эми эле отурат да, спорт залдабыз да, мектептин спорт залында. Сиздердин милициялар дедим, бизде эмес өзүн эми сактай албайт. Колдон пок да келбейт дедим. Биз пок деп сүйлөйбүз го, пок да келбейт дедим. Сөзүм жалган болбосун дедим, о дүйшө начальник ровду Баткендикичи. Андан бир күн мурун аны менен баягы тополоңдо элдерге жөнөткүлө десем, баягы немесин атып милициялар дасып салат деп жөнөткөн эмес да. Мен айттым, мына дүйшөдөн сураңыз дедим. Мен кече кемпир чал, жаш келиндер балдарын алып качып чыгып атса, барып жардам бергиле десем, биз тажиктер атып коет деп чыккан эмес дедим. Ал чуркап келди, ал эми президенттин артында турат да. Келип кулагыга бир нерсе шуурады. Мен неме карап туруп, анан неме жини келип кетти, губернатордун. Аксакал отуруңуз, сөзүңүздү токтотуңуз деди. Ким эле ошол кезде губернатор? Чёрт его знает, ким эле. Унутуп да калдым. Бул кайсы жылы болуп атат, тактап кетсек? Бул 21ге жакын, 21 болсо керек. Ошо тополоңго чейинки немелер да булар. Согуш башталганга чейинкичи. Берки неме бар эле го, губернатор Алимбаев беле. Алимбаевга чейинки губернаторлар. Өмүрбек Субаналиев беле? Жок, ал эмес. Ал кишини жакшы, башкасы. Ал кишини жакшы тааныйм да мен. Тез алмашып турбады, ошон унутуп да каласың да. Анан мен айттым, ой, сиз неге менин сөзүмдү токтотосуз, Бизди укканы келгенсиздер, мындай сүйлөтпөй эле отургузуп койгонубу? Жок, сүйлөп атсаңыз сүйлөбөйүк дедим. Анан бизге дедим, шуну түшүндүрүп бериңиздер дедим. Бул 4 балага дедим, эмне иш козгодуңуздар? Кайсы күнөө үчүн? Өзүнүн ата-энесини, өзүнүн аялыны, бала чакасыны, өзүнүн элини, жерини коргогон үчүн иш козгоп атасыңарбы?
Benim ата-енесі илап отырады. Мына dedim біреу шолақтап отырады, көзден жас шығып, сөйлей албай dedim. Ел ду қолшағынан. Мен уже абырақталып алғанмын да. Анан елге бақыра бастадым. Сілер не концертке келгенсіңер қол шағып? Бұяқта 4 бала қамалып атса, сілер не сүйініп атасыңар осыға қол шағып. Абырақталып алғанмын. Шүнтіп стычкалар болып тұрған. Мен бая қарыман алып айтылым да, ел үшін еліңді жеріңді басып атсанан қантып жинап тұрасың. Шундай кішкене жаман характерім бар эле. Эми ал күндөр артта калды. Анан бүгүнкү күндө мына жаштар дагы кайтып келгени келип атабы? Сиз ошол трибунадан чыгып сүйлөгөнүңүздө дагы биз дагы эми мындай. Баягы мен айтайын дегеним бул неме бар го, мындай эл жерин сүйүү дейсиңерби, кандай дейсиңер, ол бир ар бир адамдын өзүдөн экен да. Эми берди деле баягы жүрөгүдө жалынып жигиттер көп. Ошолор кармап калды да Көкташты. Анан коркоктор да бар. 5 кол бирдей эмес экен да. Баягы бизде улам боло берип, эл кача берип, кийин ушу бардык уже спискеп түзүп алыптыр. Ким чыгып атат каршы, ким качып атат, ким постоянно качып кетет. Анан bir күн барсам айтты, ошолорду разбор кылабыз деди. Эмне үчүн алар качып кетип, биз аларды кайтарабыз? Анан мен айттым, балдар дедим. Ар ким өзү билет. Эгерде ошол качып кеткендер силердин алдыңарда калса караңарда, силер да кача баштайсыңар дедим. Аларды паникер деп коет. Кетип калсын, андан көрө ошо катындар менен жүрө берсин. Катын кемпирлер менен дедим. Не кыласыңар аны? Шуну токтотуп салганмын. Анткени алардан жардам жок да. Паникер ал, любой жерде паникер. Андан биздин мисалы үчүн мен неге балдарды неме кыламын? Азыр да үгүттөймүн да, эл жерин ушу жигиттер эле Көкташта баягы спецназдар бар го. Алардын көп болсо 2 саат, 3 саатка да жетпейт экен. Курал жара неме, ок дарысы. Биздин балдар ташып турду го. Бул жерде дагы бир неме бар, ушу ноокаттык беле алмашып мен унутуп калам да. Мына Көкташтын заставасынын командири. Мына чыны кыргыздын жигити. Уруксаты жок, складдагы автоматтар таратып жүргөн элге Көкташтын элиге. Эгерде ошону таратпаганда Көкташты күйгүзүп кетмек да. Склад полный 6 саат 6-да эртең менен калып ачып салган да. Запись кылып бере берген. Эгерде ошону бербегенде спецназдар да 2 сааттан кийин кетип калат эле. Анан балдар атканы атып, атпаганы колдан келбеген автоматты асып алып, октары ташып жүргөн. Бул эл баягы немелер акырын үйрөнө баштаганда баягы немегечи. Тактиканы. Ошо байласыдан үйрөнөт экен дагы. Аларды бирөө атай үйрөткөн жок. Мындай жөн эле турмуш ошо заставит кылган. Анан мага окшогондор кыйкырып турган, давай коркпогула, биз барбыз деп аксакалдарданчы. Анан жаштарды баягы кичине ошон үчүн Көкташта ошо баябектер да кире албады, көбөлүп калды го. Бул эми мисалы буну Жашар Урмес президент өзү деле мойнуна алды. Бул биринчи кагылышууда биз чындап эле аскердик жактан мындай кандайдыр бир баягы өйдө да айткандай биз өзүбүз менен өзүбүз эле чабышып жүрө берип, бул жака көңүл бурбаганбызбы, мындай слабый болгонбуз. Бирок мына экинчиде, андан кийинкилеринде бир аз күчтөндүк окшойт. Анда мындай кандай болду? Мындай сиз кандай тостуңуз? Жок, мен айттым го характерим жаман деп. Баягы биздин неме бар, чек ара боюнча көз айнек ким фамилиясын унутуп калам да, ушул жерде Баткен боюнча. Төленбаев беле 4 көчөдө сөккөм да. Энеси де калган эмес, башкасы да. Аткыла. Аябай тилдеген мен. Кийин анан ошо атышуу болду го, биздин аскерлер кошулуп. Баткенде неме ачылган. Медина шаарчасы. Баягы кызыбыз өлбөдү беле электе Медина. Ошол жерге мен балама да үй берген да, ошондон неме чыгып сүйлөдүм, анан мен да чыгып анан сүйлөдүм. Мени кечирип коюңуз дедим. Мен сизди сөгүп эле жүргөн. Сиз да эркек экенсиз го дедим. Сиздердин деле солдаттар атат экен го деп.
Кийин биздикилер кадимкидей атыша берген да. Буга эми мыйзамдарды оңдошту. Ооба. Ага чейин ок чыгара албайт эле дей байкуштар. Кийин уже биздики бирок баягы көп неме болгондон кийин болду да, жоготуулардан кийин. Эми согуш болгондо жоготуу болот экен да, мен деле жоготуп алып ыйлап коюп жүрбөйүнбү. Жакынын жоготуш билесе кыйын. Эми кээде дагы өзүмдү өзүм сооротуп коем, эл жер үчүн жаның кыйды деп. Өзүмдү өзүм алдап коем да. Анан эми бул баягы көрүүчүлөргө дагы сабак да, мындай көбүбүзгө, жаштарга балким. Ал бир 3 жыл, 4 жыл мурун эле болду. Бирок азыр бул жерде отурсаң кадимкидей тынчтык, сакина, чымчыктардын сайраганы, бир эми ички сезимиңизде албетте бир кандайдыр бир ич ачуу, кайгыруу болушу мүмкүн, бирок мындай эл кайрадан кайтып келатканы, могу жерде курулуштар жүрүп атканы, жолдор түшүп атканы, бул мындай кубаныч тартуулайт экен. Жаман иш болгондон кийин ордуга келиш кыйыныраак болот да, бул эми. Убакытты талап кылат. Мисалы үчүн 111 жараныбыз өттү. Ар биринин жакын тууганы болот, башкасы болот. Мен деле ошо эскиргенде, эсиме түшкөндө ыйлап коюп жүрбөйүнбү, алар да ыйлап атат да. Мынабу үйлөр күйдү, башка болду, алар унутулуп калат экен. Адам өмүрү кыйын экен да. Эми элибизге тынчтык берсин, мындай иштер кайталанбасын деп эле дуа кылып коюп жүрөбүз да. Мынабу жаштарыбыз эми биздики баягы бир эскерип кетпедикпи? Жерибиз кичине, мындай жумуш аз депчи. Ооба. Мурдатан эле көп Россияга кетип, Россияга дейинби? Россияга, башка жерлерге, анан мынабу көп Бишкекке кетет да эми, ушундай. Акча табыш керек, жан багыш керек. Кээ бири барып келип эле иштеп жүрөт. Анан негизинен бул жерде баягы балдарын жөнөтүп коюп, же туугандарын жөнөтүп коюп, биякта жан баккандар мага окшогондор да эми. Эли жерибизди эч убакта биз таштап кетпейбиз да. Ушу таштап кетпейбиз деп ушуга чейин бардык да. Күндө тажиктер менен ушу таш бараңга, акыры мылтык менен атышканга чейин барып жүрүп, жаның ачып калганда көзүңө эч нерсе көрүнбөйт экен. Эми мисалы үчүн эми кийин баягы тынчтык болгондон кийин ойлоп көрсөң, неге атышабыз деп коесуң да. Эми негизинен өзү күнөө алар да, бирок бул жаның ачыйт экен да. Душманың болсо деле жаның ачыйт экен да, ушундай. Ушундай нерсе экен бул. Эми мындан бияка Көкташта, деги эле Баткенде, кыргыз жеринде кошуналарыбыз менен ынтымакта жашайбыз деген чоң үмүт менен мына сиздерге да зыярат кылып, мына тынчтык болгон үчүн биз келип кенен кесир мындай съемочный группа менен тартып атабыз да. Ой, рахмат. Эми биздин деле оюбуз ушул. Элибизде, жерибизде тынчтык болсо, согушта мындай дейм, башымдан өткөнүн айтып берейин да. Кандай десем, турмуш, тиричилик токтоп калат экен да. Бирөө бир жумуш менен ою жок да. Дежурствого чыгасың, жериңди кайтарасың, бул жерди иштетиш, малды, башка эч андай мындай ойдо, даже оюңа да келбейт экен да. Бая тиричилик токтоп калгандай эле болот экен да. Жашоо өтө берет. Ооба, тиричилик токтоп калгандай эле, ушу күнүмдүк ушу дежурство менен эле күнүң өтө берет экен да. Биз солдат эле болуп калганбыз да. Аялдарыбызды качырып жүргөнбүз, балдарыбыздын неберелерибизди качырып жүргөнбүз, жалаң эркектер жүргөнбүз бейт. Анан кичине мактанчак жагым бар. Аялдардан жеңеңер жүргөн бул жердечи. Кет десем кетпей койгон да. Сен өлсөң мен да өлөм, сен тирик жүрсөң мен да тирик жүрөм. Анан баягы ошо тополоң болгондо тажиктер да кийин Баткен качпадыбы баягы немеде. Полный эле. Ооба. Нан калбай калыптыр да. Солдаттардан наны жок. Келеттер
Нан бар, ой, нан бар, қаласаңар, мына ешеңер жүреді, тамақ қылып береді десем, бізде бардығы бар дейді, нанымыз жоқ дейді. Анан 3-4 күн нан жағып беріп жүрді. Көрсе, Көкташта жалғыз аялым қалған екен. Мақтап қоймадым, мен қырғызда Құрманжан атқасы. Кетпей қойды да, мен кетпеймін деп. Құрманжан дегенде, бұл батырлық жағынан эле Құрманжан емес, сізге биринчи сүйүүңүздү дагы эстетип тура турган Құрманжан экен да, жеңебиз. Эми жок, сүйүү калган эмес мага. Сүйүү неберелерге өтүп кеткен. Картайбадык, сүйүү неберелерге өтүп кеткен. Анан бирибизге өлөк, бирибизге жөлөк болуп эле жүрөбүз. Ооруп калганда неме кылып. Эми жаштыкта сүйүү болот экен, кийин сүйүү акырын неберелерге өтүп кетет экен да. Ошон үчүн эртерээк неберелүү болду. Анан эми тынчтык иншалла Кудай буйруса орноду, мына жай жашоо болуп атат. Эми мектеп, ФАП жана башка нерселер керекпи бул бийликке кайрылып кетсеңиз? Жок, Кудайга шүгүр, эми бизде мындай бардыгы жетиштүү десем жаңыламын. Анткени мектептерибиз жетиштүү эле. Чоң мектебибиз бар. Кийин мына жерге эме салынды эмне? Башталгыч мектеп, 4 жылдык мектеп. Бала бакча менен кошо салынды. Анан жер таппай калган деди. Ал биздин үлүшүбүз эле. Биздин ошо уста уруусу деп коем го, усталардын үлүшү эле. Айыл өкмөт келген экен. Мен айттым, ол үлүштүккө кыйын дедим. Бирөө эле отказ берсе болбойт деп, жок, элди уюштуруп кийин ошо мектепке бергенбиз. Мектеп курулган, жакшы эле мектептер эми. Бизде төлкө спорт комплексибиз жок, мына биздин айылдачы. Көкташ айылда спорт комплекси жок. Спорт комплекс дейм не деп коет. Бизде жок болгондон кийин атын да билбейм да. Ошо эми баягы неме болот, анан бизде суу маселеси начар. Мен муну баягы курултайга 3 жолу барып келбедимби? 3 жолдон көтөрүп келгенмин. Министерствого тапшырып, бирок чөтө акырын чечилбей, ушундай эле жүрөт да. Илең чалаң болупчу. Биз деле үмүтүбүздү өчүрбөйбүз. Болуп калса да асылын мына жерлерге керек да. Суга сууларчы. Эми ичер таза сууду мен ойлоймун, программада бар 26 деп. Эми 26-та мен уже көзүм жетпейт, бүтөт деп. Дагы 1-2 жылда келип калса керек Көкташка деле деп анан үмүт үзбөйм. Бирок андан тышкары эле суга суу башкалары немелер көп да. Өзүбүздүн сунушубузду деле бергенбиз. Проблема бул дайыма болуп тура берет. Жашоо бар жерде. Жашоо бар жерде проблема болот. Бирок акырын. Атак негизинен баягы социальный сферада жакшы эле. Эми башка жерлерге караганда жакшы неме, бирок өзүбүз үчүн жакшы эле. Сон биз менен бирге болуп ушундай биз алыскы сапарларга сиздер үчүн мындай жакшы контент тартайлы, позитивдүү контент тартайлы деп жүрөбүз. Анан сиздердин колдооңуздар бул бөлүшүү жана жактырууну басуу. Биз менен дайыма бирге болуңуздар. Рахмат жигиттер, мына убакытты бөлүп келген экенсиңер. Алыскы жерден силердин да ишиңерге ийгилик. Анткени силер жеткизбесеңер башка ким жеткизет эле? Бул средства массовый информация мурдатан эле болуп келген, азыр андан да өрчүгөн убагы. Элге силер жеткизесиңер, силерге ден соолук, үй бүлөңөргө бакыт талай, ишиңерге ийгилик болсун, оору суркадан тыш болгула. Эң негизгиси эли журтубуз тынч болсун, мындай балекет кырсыктардан тыш бололу. Мен ошону каалап кетер элем силерге дагы. Рахмат силерге убакыт бөлгөнүңүзгө. Рахмат силерге дагы. Рахмат.